Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ирандагы мектепке жасалган соккудан каза тапкандардын саны 171ге жетти. Иранын түштүгүндөгү башталгыч мектепке жасалган чабуулдардан курмандыктардын саны 171 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, соккулар АКШ жана Израиль тарабынан жасалган. Көпчүлүк жабыркагандар мектеп окуучулары жана кызматкерлери. Азыркы учурда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүп, окуянын себептери жана чоо жайы териштирилип жатат. Бул окуя эл аралык коомчулуктун да олуттуу көңүлүн бурду. Кырдаалдын кесепеттерин азайтуу жана жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча чаралар көрүлүүдө. АКШ Ирандын коңшу өлкөлөрүн согушка түртөөгө аракет кылууда. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Иран менен чектеш өлкөлөрдүн бийликтерин Тегеранга каршы согуш баштоого көндүрүүгө аракет кылып жатат. Бул тууралуу ирандык булак РИА Новости агенттигине билдирген. Булактын айтымында АКШ тарап Иранга каршы чабуулдарды калк жашаган аймактар аркылуу жүргүзүү аракетин көрүп, коңшу мамлекеттерди жаңжалга тартууга умтулууда. Бул маалымат расмий түрдө АКШ тарабынан тастыктала элек. Окуянын чоо жайы такталууда. Иран Израилдин премьер-министринин кеңсесине ракеталык сокку урганын билдирди. Ирандын аскерлери Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун кеңсесине жана аба күчтөрүнүн командирине ракеталык сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, чабуул учурунда кээ бир орто аралыкка жетүүчү баллистикалык ракеталар колдонулган. Израиль бул окуянын кесепеттери боюнча азырынча комментарий бере элек. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. 1-марттан Израилдин соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Өлкөдө улуттук каза күтүү жарыяланып, убактылуу жетекчилик кеңеши түзүлдү. Иранын президенти Масуд Пезешкиан Хаменейдин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. АКШ менен Израилдин кол салуусунан Иранда кеминде 555 адам каза болду. Бул тууралуу Ирандын Кызыл жарым ай коому билдиргенин Орусиянын РИА Новости басылмасы жазды. Учурда 131 шаардык округдарда кол салуу болуп, тилекке каршы 555 мекендешибиз каза болду деп билдирген аталган коом. Мындан тышкары 100 миңге жакын куткаруучу жабыркаган. Учурда кол салуу болгон аймактарга үзгүлтүксүз гуманитардык жардам көрсөтүү уланып жатканы белгилүү болду. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иранда операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды. Мени жок кылууга аракет кылышты. Трамп Ираннын лидерин эмнеге жок кылганын айтып чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп Ираннын жетекчилиги ага 2 жолу кол салууга аракет кылганын айтып чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты.
АКШ лидеринин айтымында Ирандын жогорку лидери Али Хаменейни андан биринчи жок кыла алган. Мени жок кылууга 2 жолу аракет кылышты. Ал мени алганча мен аны алдым. Ооба, мен аны биринчи жок кылдым деген Трамп жергиликтүү ABC телеканалынын журналисттерине телефондон маек берип жатып. Булак супер кежи. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасын тосуу иштери улантууга старт берилди. Бүгүн Баткен районунун Уч аймагында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тосуу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалым болгондой, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Малимбаев тосуу иштерин улантууга старт берди. Курулуш иштерин жүргүзүүгө мамлекеттик чек ара кызматынын өзгөчө кырдаалдары министрлигинин, коргоо министрлигинин жана ички иштер министрлигинин аскер кызматчылары катышууда. Курулушка керектүү жабдуулар жана техникалар толук даяр. 2025-жылы чек араны инженердик тосуу иштери дээрлик 150 чакырым аралыкта аткарылган. Ал эми 2026-жылы облуста 200 чакырым чек ара тилкесин тосуу пландалууда. Анын ичинен Баткен району боюнча 65 чакырым, Лейлек району боюнча 135 чакырым тосулат. Мындан тышкары Ош облусунда 70 чакырым пландалган. 2025-2026 жылдары жалпы 420 чакырым чек араны демаркациялоо мерчемделген деп белгиленген маалыматта. Улукбек Марипов Сауд Аравиясындагы кырдаал жана кыргызстандыктар боюнча билдирди. Жакынкы чыгыштагы чыңалууга байланыштуу Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчилиги Улукбек Марипов ал өлкөдөгү аткарылып жаткан иштер боюнча билдирүү жасады. Анын айтымында кеч ажылыкка келген жарандар боюнча атайын штаб түзүлүп, ыкчам иш алып барылууда. Окуя башталган күндөн баштап эле президент, өкмөт, Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген тапшырмалардын негизинде ыкчам иштерди алып барып жатабыз. Сауд Аравиясындагы ар бир кыргызстандык менен иш алып баруудабыз. Өзгөчө студенттер, кеч ажылыкка келгендер менен байланыштабыз. Муфтият, дин иштери агенттиктери, ажылык уюштурган компаниялар менен биргеликте зыяратчылар боюнча атайын штаб түзүлгөн. Бахрейнден 35 жаран кайрылды. Кырдаал өзгөрүп кетсе, аларга акчам жардам берилет, деди элчи. Марипов аба каттамдары боюнча билдирип жатып, өлкөнүн ички каттамдары тынымсыз жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле чет элге учууда Сауд Аравиясына тийиштүү авиакомпаниялардын гана учактары учуп, сырттан келген каттамдар кыскартылганын кошумчалады. Сауд Аравиясындагы кыргызстандыктар плюс 966 583 769 945 номер аркылуу элчиликке кайрылса болот. Эскерте кетсек, 28 февралда АКШ менен Израиль Иран аймагында кеңири масштабтагы аскердик операция баштаган. Буга жооп катары Иран операциясын баштап, жакынкы чыгыштагы америкалык аскердик базаларга жана Израилдин шаарларына сокку урган. Иран тараптан жасалган чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмирликтери, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы өлкөлөр жабыркаганы кабарланды.